Көзім өткөрі жашын өместерін жақ болу. Солмас па? Кемге келдіңіз? Милдет көрсөтүүсүнөн ЛТР. Біз бұл жаққа тартымға келгенбіз. Аз байнама жасайлы азыр. Кемге келгеніңізді. Өзіңізді көбөлөндүрүү документиңиз бар? Бар. Ошоны бересиз. Бирөө берет. Телефонуңарды тышайсыңар. Бежик берип койгула. Бежик таап аласыз. Жокерсиз аппарат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мынакей сиздер менен биргеликте ыйык милдет көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын даярдоо максатында ушул аскер бөлүккө келип түштүк. Мына бизди А деп эшикти аттап тосуп алганда эле келүүчү деген мондой жазуусу менен мамлекеттик тилде жазылган бизге бежикти тапшырышты. Бүгүнкү күндө аскер тармагында канчалык деңгээлде мамлекеттик тилге көңүл бурулган жана кандай иш-аракеттер аткарылып жатат? Мына ушул тууралуу сиздер менен ыйык милдет көрсөтүүсүндө чагылдырып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Жолдош офицерлер, бүгүнкү тапшырма төмөндөгүчө болот. 36-86 аскер бөлүнүп барып, биринчи жана экинчи кароолдорду карап, тийиштүү көрсөтмөлөр берилүүгө тийиш. 36-70 аскер бөлүнүү боюнча ал жерде көзөмөл өткөрмө жайы жана аскер кызматчылары көзөмөл өткөрмө жайынан кирүү тартибин жакшылап көзөмөлгө алып, ошого тапшырманы койсоңуздар. Мага кандай суроолор болот? Суроолор жок. Ишиндик болсо, анда күн тартибинин негизинде жумуш ордуңузга барыңыздар. Анда алынган тапшырмага ылайык көрсөтмөлөр берилсин жана аткарылсын жумуш ордуңуздарга. Жолдош офицерлер. Жолдош офицерлер. Жолдош офицерлер. Мамлекеттик тил аскер тармагында канчалаган өлкөлөр эркиндикке ээ боло албай ал тургай өз тили унутулуп көмүскөдө калганы баарыбызга белгилүү. Биздин жоокерлер, аскер кызматкерлери, Кыргызстандын жараны, кыргыз деген улуу элдин урпагы, алп манасты жараткан кыргыз тили өнүп өсүп жатканына сыймыктанышат. Түздөн түстүр жүрүш тилкесине роталар боюнча ашкананы көздөй оң ийниң менен адам да. Bizim batalyon, Kırgız jokeri. Эртең менен батальон ойгон деген жана ушул биз колдонуп жаткан документтер да кыргызчага которулуп, баштагыдай орусча милдеттер эмес, азыр кыргызча которулуп, милдеттер дагы кыргызча жаттап калдык. Ушул Кыргызстаныбыздын кыргыз тили бай болгондуктан өз алдынча тил макамы бар. Жана ошол башка элдерден караганда эли жок тил бар, тили жок мамлекеттер бар. Ушул Кудайга шүгүр бизде тилибиз өркүндөп өсүп келип атат. Жана ушул тилди бартап жана башка тилдерди аралаштырбай сүйлөсөк, тилибиздин жок болуп кетишине түрткү болбойт. Бул жакка келип кызмат өтөгөнүмө абдан кубанам. Ошо 1-бригада деп Кыргызстандын баардыгы билет го дейм. Ошо бул жакта бир жалаң эле кыргыздар эмес, биздин өзбек, тажик, орус, чегара чектеш жана досторубуз кызмат өтөйт. Бул жакта биздин баардык милдеттерибиз, аткаруучу иштерибиз баардык кыргыз тилинде. Ошол орус, тажик досторубуз ага карабай ошонун баардыгын кыргызчасын жатташкан да. Кыргызчасын жаттап, ошо кыргызчасын айтып берет милдеттерим баардык. Орустар бар, мен орус кыргызча түшүнбөйм, жаттай албайм дегендер жок. Баардыгы ошо кыргыз тилинде сүйлөп, кыргыз тилинде айтышат. Баардык буйруктар жана баардык сөздөр, милдеттер кыргыз тилинде. Орусча деле анча-мынча буйруктар болуп калат. Ушундай өлкөнүн жокери болгон албетте кубанычтабыз, сыймыктанабыз.
Мекенге кызмат кылып жаткандар арасында башка улуттун өкүлдөрү да бар. Алар өлкөбүздүн жараны, мекен сакчысы болуу менен бирге куруу сөз менен мекенчилмин деп төш какпай тил үйрөнүүдөн кадам ташташкан. Ошто төрөлдүм. ХБК төрөлгөн болчумун. Макаренкада окугам, орус мектепте. Досторум кыргыз болгон үчүн кыргыз тилди жакшы үйрөнүп, кыргыз тилде жакшы сүйлөп, ошо 36-806 аскер бөлүгүнүн армиясына келдим. Служба кылып, ата мекенге кызмат кылып табыз. 12 жашымдан кыргыз тилди уже жакшы сүйлөп баштагам. Досторум неден кыргыз болгондо баарычы. Өтө эле жеңил болду. Милдеттерди жаттаган, тил табышып, элдер менен жеңил тил табышып калдым. Ушу службада жаттап жүргөм сырларды. Алма өрүк гүлдөдү бакта, деңиз бою каптады туман. Де алыстан көрүнөт Катюша, ар бир огун чачып асманга. Бабалар жер деп келген, ошталас нарын баткен, ала тоо кыргыз элим, мекеним Кыргызстан. Ыссы көл сары челек, мекенди коргош керек, күндөрү Жалал-Абад. Мекеним Кыргызстан. Киров мектепте окуйт элем. Кыргыз сабак бар эле, достор кыргыз. Ошолор менен сүйлөшүп кыргыз тилин Үйрөнүп калдым. Канча жыл болду ошондо? 2,5 жыл. 2,5 жыл. Карындаштың бабаны атчылбағалай, қабағыңнан айырмақ, қарындаштың бабаны атчылбағалай. Мамлекеттик тил боюнча берилген мыйзамдарды иш жүзүнө ашыруу бир эле ооз эки жүзүндө аткарылбастан атайын буйруктар, токтомдор да өз тилибизде жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө биздин аскер бөлүктө гана эмес, жалпы куралдуу күчтөрүндө бир нече жылдан бери эле өзгөчө көңүл бурулуп келатат. Биринчиден айта кетсем, бизде алдын ала ушул кыргыз тили иш жүргүзүү кыргыз тилинде болсун деп кабыл алынган мезгилден баштап иш жүргүзүүчүлөрдү, аскер кызматчыларын тил комиссиясы окуткан, тастыктамаларын беришкен. Ошол 3-4 жылдан бери жакшы көңүл бурулуп келатат. Азыркы мезгилде айта кетсем, 99%га биз иш жүргүзүүнү кыргыз тилинде алып барабыз. Атайын бекитилген буйруктун негизинде кээ бир буйруктарыбыз бар, эки тилде жүргүзүлөт. Негизинен 99% иш кагаздар кыргыз тилинде алып барылат. Биз ошону ар бир аскер кызматчысынан талап кылабыз. Бардыгы билип калышкан, көнүп калышкан. Буга чейин аскер тармагында мамлекеттик тил багытында иш алып барган кызматкерлердин бири алгачкы мезгилдерге салыштырмалуу азыркы күндө эне тилибизге болгон мамиле алда канча жогорулагандыгын билдирди. Былтыр 2020 жылдын 23 сентябрында мамлекеттик тилге карата 30 жылдык маареке өткөрүлгөн Коргоо министрлигинде. Мен буга чейинки кызматым Коргоо комитеттин иштери боюнча иш башкармаларынын башчысынын орун басары болчумун. Ошондо мамлекеттик тилге жогорку кеңештен аппарат өкүлчүлүгүнөн иш кагаздар келип, тапшырмалар келип, мамлекеттик тилге катуу басым кылгыла деген буйруктар келген. Ошонун негизинде өздүк курамга, аскер бөлүктөргө, мекемелерге ар бир жуманын шейшемби, бейшемби күндөрү мамлекеттик тилде билдирмелер, каттар, бардык документтер мамлекеттик тилде катуу көзөмөлгө алынып, документтер келе баштаган. Анан ар бир аскер бөлүктөрдө, мекемелерде жана ошондой эле Коргоо министрлигинде мамлекеттик тил күнүнө карата иш чаралар өткөрүлүп турат.
Айрым бир себептерден аскердик терминдер өз кезинде кыргыз тилине туура эмес которулган көрүнүштөр да болгон. Ал сөздөрдүн мааниси одоно жана талапка жооп бербегендиктен кийинчерээк кайра оңдоп түзөөлөр киргизилип, азыр калыпка түшкөн. Буйруктар, иш кагаздардан сырткары аскер бөлүктөрдүн арасында атайын чыгармачылык ийримдер да өткөрүлүп турат. Бул боюнча терминдердин которуу кагаздар чыккан. Документтер, ок эмелер бардыгы мамлекеттик тилде которулган. Бизде котормочулар бар. Ар бир аскер бөлүктө, Коргоо министрлигинин аппаратында, жетекчиликтеринде атайын котормо бөлүмдөр бар. Ошолордун эмесинде иш алып барган негизинде аскердик техникалардын, ок-дарылардын, куралдардын терминдери мамлекеттик тилде которулган. 80-90% компьютерлерде бар мамлекеттик тилде, клавишалардын эмелеринде. Биз себеби буйруктар, билдирмелер мамлекеттик тилде болот, сөзсүз. Анан расмий тилде бар. Нөөмөткө чыккан офицерлер, прапорщиктер баяндаманы мамлекеттик тилде баяндайт. Мисалы, кыргыз эле жарандары, кыргыз эле улутундагы аскер кызматкерлери эмес, орус, өзбек, башка улуттагы аскер кызматчылары дагы мамлекеттик тилде баяндама жасашат. Буга бир 15 жыл болуп калды. Түзөт. Түз тур. Түздүк ортого. Жолдош полковник көзөмөлдөө өткөрмө пунктунун смена башчылары тажрыйбалык сабакка тизилди. Жыйын башчысынын орун басары подполковник Жумалов. Саламсыздары жолдош шекарачылар. Ерги тур. Сүйүнтай Жаймагометов чегара тармагында кызмат өтөйт. Бүгүн ал Ош аэропортунда кезектеги кызматын өткөрүүдө. Ал ар дайым мамлекеттик тилдин талаптары так аткарылышына көңүл бурат. Азыркы учурда кыргыз мамлекет тилине көбүрөөк маани берилип жатат. Ошондой эле бизде дагы буйруктар, тескемелер, сабактар дагы кыргыз тилинде, мамлекет тилинде өткөрүлүп жатат. Жумуштан кийин Сүйүнтай Жаймагометов үй бүлөсү менен чай үстүндө. Чоң атасы жана атасы бир учурдагы аскер кызматкерлери эле. Алардын өз кезинде мекен коргоого кошкон салымы үчүн сыймыктанат. Чоң атасы жана атасынын эмгек жолу биздин каарман үчүн үлгү. Тилекке каршы азыр алардын көзү өткөн. Азыр ал үйдөгү жалгыз аскер кызматкери. Мен чоңунда дарыгер болдум. Чегара кызматында кызмат кылам. Себеби мен адамдарга жардам бергим келет. Бул Кыргызстанда эч ким оорубасын, тынч болсун. Чоңойгондо ата бабаларымга окшогон чегарачы болом, себеби ата бабаларым менен сыймыктанам. Чегарачы күчтүү, акылдуу болуш керек. Ошондуктан спортко барып атам. Биз Кыргызстанда жашап атабызбы, Кыргызстандын сууну ичип атабызбы? Бардыгыбыз так кыргызча сүйлөшүбүз керек. Мен балдардагы баары балдарым, небелерим дагы кыргызча школада окуп атат, мактапта окуп атат, кыргызча сүйлөштү, так сүйлөйт. Мен дагы балдарымга өргөтөм, бардыгы кыргызча сүйлөшү керек. Бир учурда алардан калган тарбияны азыр жеке турмушунда колдонуп келет. Аны менен катар Кыргызстандын жаранын катары үй бүлөсүндө да аталарынан калган мекенчилдик сезимди улантып, мамлекеттик тилди бекем сактоого аракет кылат. Бул тартипке анын үй бүлөсү да көнүп калышкан. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоо, Кыргыз Республикасынын эркиндигин жана көз карандысыздыгын бардык күчүн жумшап, керек болсо жанын аябастан коргоо жөнүндө ар бир аскер кызматчысына эскерткич катары тапшырылат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров.
Жолдош генерал-майор полковник Аитов бүтүрмөн туу алууга келди. Инге ал. Адам, кызматым мекенге. Адам, ha! Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 703 аскер бөлүгүндө салтанат өткөрүлдү. Бул аскер бөлүккө Кыргыз Республикасынын кол башчысы тарабынан күжүрмөн туу тапшырылды. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү жана башка кызматкерлер, коноктор катышты. Сіздерден ар намыстуу, кайраттуулуктун мекенди коргон символу болгон күжүрмөн туу алууңуздар менен Ички иштер министри Улан Омоканович Кыргыз милициясынын ардагерлеринин жалпы өздүк курамынан жана жеке өзүмдүн атынан куттуктаймын. 80 жылдык тарыхы бар ички аскерлердин буга чейин басып өткөн бүгүнкү күндөгү аткарып жаткан ишмердиги жалпы коомчулукка абдан маанилүү. Ушул учурдан пайдаланып, сиздердин татыктуу, сыймыктуу аткарган кызматыңыздар үчүн терең ыраазычылык айтып өтмөкчүмүн. Жыл өткөн сайын аскер тармагынын кызматкерлери алгачкылардан болуп, мамлекеттик тилге карата иш-чараларды уюштурууга аракет жасаган мекемелердин катарында турат. Албетте, айрым учурда гана жалпы эле аскерчилер үчүн аскердик терминдер жана окуу куралдарынын жетишсиздиги мүчүлүштүктөрдү жаратчу. Азыр ал маселелер да жолго салынат. Мекенди сүйүү, кызмат кылуу менен катар эне тилибиздин баалуулугуна да маани беришет. Ар кандай кырдаалдарда эл жердин тынчтыгын сактап, ар намыстуулук менен өтөгөн кызматтары менен кошо, канчалаган карт тарыхты ичине камтыган кыргыз тили аскер кызматкерлери үчүн дагы ыйык. Соттор менен башкармалык түз. Калгандары оң. Bir tilki aralıkta. Kongo varıp. Hadi!